Урматтуу эле көрүүчүлөр, урматтуу спортчулар, ушул жерден жакшылап көңүл буруп турсаңыздар болот. Анткени Тимур мырза өзүнүн жетишкен ийгиликтерин, кандай мээнеттерди кылды ушул ийгиликтерге жетиш үчүн, эмне кылыш керек дегенди ушул жерден көрсөңүздөр болот. Тимур мырза, ушул жердеги ийгиликтериңизден мындай өзүңүздүн эсиңизде калган жанагы кыйналып же болбосо баягы аркаңызда колдоо жок болуп, бирок ошол жерге барып ийгилик жараткан күндөрүңүз болду да. Жалгыз мисалы Таиландка барып дейли, ошол күндөрүңүздөн айтып, ушул жердеги ошо эсте калган ийгиликтериңизди айтып өтсөңүз. Бул жерде эми азыр айтып өтсөк, биринчи бул жактан баштайлы, ылдыйдан. Боло берет. Бул бүт ошол Москвада международный турнирлерден алынган кубоктор. Ошол жактан Москвада бул тайский бокс боюнча. Тайский бокс боюнча, тайский бокс, кикбокс дагы бар арасында. Бул алгачкы бел курум, ошол Кыргызстандан алгам. Кандай сезим болгон ошо алгачкы курумду алып көрсөтсөңүз бере? Буну башкача сезим болгон, буну алганда дагы биринчи бел куру болуп. Эми бардык эле азыр спортсмендердин мындай кыялданган болуш керек. Бел куру азыр бардыгында. Ошондой сезимдер болгон. 2013 кара балтада болуп, ошол жактан урушкам. Кийинкисин бул ошо Кубок Москвада по тайскому боксу. Анан биринчи жолу 2014 чемпион болгон. Москвадан алгам кубоктор. Анан бул дагы бул мына кубок сынып калыптыр. Кубок Панчер деп 2011 алыпмын. Ушул дагы интересный болгон. Бул Москва шаарында турнирде урушуп бүткөндөн кийин ушул кубок турат да. Анан мынандай кубоктор турду, коюлуп столдун үстүндөчү. Анан карап ушул жагып магачы. Ким алып кетет экен ушуну, кимге берет экен, интересно. Болуп атты да магачы, кызыктуу болуп эле анан карап ушул кубокту кимге берилет экен, бирөө эле турат деп өзгөчөлүк болуп турду да бул. Анан карап кимге берет экен деп анан 300-400 спортсмен катышкан Москванын ичинде. Анан карап кетип калайын дегенбиз. Анан туруп турайлычы, кимге берет экен ушуну көрүп коелучу деп. Анан турсак чакырып калды анан Маматсаков Тимур за лучший бой деп эле чакырып мага берип койду. Өзүм дагы таң калгам. Ошол жакшы, эң жакшы кызыктуу бойго ушул кубокту берген. Ошол анан бул бел кур дагы ошо Москвадан алгам. Москвада чемпионат, Евразияда берманский бокс боюнча алгам. Андан кийин бул уже Таиланд, мына медальдар Таиланд жергесинде барып чыкканда ушул главный бой вечерларга берилет. Бул ушундай супер бой деп коет. Ошондойлорго берилет. Ошол жактан алынган медальдар. Ошондой. Бул дагы ошол супер бойго берилген медальдар. Өкөнде бул жерде медальдарыңыз, Анан дагы бул ошол. Анан эң негизгилери азыр бул жакта, мына ушул Таиландтан алынып келинген. Мына Кубок Короля деп буга дагы чоң мээнет болгон. Кубок Короля деп дүйнөнүн 4 күчтүү мамлекети ат салышканбыз буга. Болгария, Испания, Таиланд, анан Кыргызстан болуп. Ошол жерде өзүм уткам. Чындыгын айтсам, өтө оор болгон буга. Семьямды көрбөй 4-5 ай тренировка кылып Таиланд жергесинде. Кандай оорчулуктар болду эми? Буга эми Таиландда калып кеткен мен аягда. Алып барып мени ошол жакта орус тренерлерим алып барып таштап койгон. Таиландга? Өзүң жүрөм, булдан биягына эми биз качанга чейин сени сүдүрөбүз деп өздөрү алып барып таштап койгон. Анан мен
өзүм жүрүп дагы келейин десем акчам жок билетке. Семьям Москвада эле. Анан 3-4 ай өтүп кетти. Таиландда жүрөм, эч ким жок, өзүм же тил билбейм. Анан келейин десем жолгурам жок. Анан не кылыш керек? Бойго чыгып табыш керек акча билетке. Анан залдагылар айтып калды ушундай 2 айдан кийин чоң бой бар ушу Кубок Короля. Биринчи месттен алсаң чоң байге болот 300 000. Ушу 2015 эле ошондо. 300 000 акча аласың биринчи месттен. Экинчи месттен алсаң 150 000. Сомго. Сомго. Ошону утсаң анан кете аласың. Жолгураңа чыгат, аяк буяк деп айтып калыштан айла жок, утуш керек. Мен экинчи месттен алсам деле мага жетсе керек. Билетти анан 2 ай тренировка кылып катышып, биринчи раундда ошо болгарис спортсменен чыгып, болгариялык спортсмен менен чыгып уттум. Биринчи раундда эле нокаут менен. Экинчисинде финалда ошо Тайс өздөрүнүн местный Тайс менен чыгып уткам, утуп алгам. Ошентип анан ушуну утуп алгам, анан билеттерге баарына жеткен. Анан кайтып келгем. Насип кылды. Насип кылып. Мене чоң болгондо анан бул поезд Белхурду ошо Таиландтан. Бул башка, Бул башка. Ошол эле жылы 2015. Бул февралдагы, бул июнда болгон. Бул уже мынау эмелерди утуп уже главный бойлорго чыгып калганда уже мыналарды аласың да. Бул кепкич менен барат экен да. Ошондой мыналарды алып мен үчөөнү алдым да булардычы уже. Эгер мындай албасаң буга жетишпейт. Жетишпейсиң. Мыналарды алып главный бойлорго чыгып буларды алып анан титульныйга коюп берди. 4 мамлекет ал жерде 4 күчтүү. Таиц, Испания, анан Туниция деген 4 мамлекет ат салыштык буга. Ага барганда дагы биринчи мен Кытайга баргам. Кытайдан дагы бир бой өткөрдүм, мына кубок. Кытайга барып интернеттен эле сүйлөшүп бир промоутер менен. Мен Таиландда ошо бойлорум көрүп калып жазып калды. Кытайда ушундай бой өткөрүп берели, кел. Макул барайын. Анан сүйлөшүп көрө элекмин анычы мен. Интернеттен сүйлөштү, Facebooктанчы. Через переводчик сүйлөшүп анан келесиңби? Келем, барам. Анан визаны өзүм келип Кыргызстанга. Виза кылдым Кытайга өзүм чуркап. Таиландтан. Жок, Таиландтан келип. Москва, Таиландтан келип. Анан буга ham жазылгам да 30-июнда. Жазда эле жазылгам. Мына бойдон кийин уже, мына уткандан кийин мына Кытайдагы эмеге жазылды, айтты. Анан буга айтты да, экөөнө. Бул 7-июнда, 30-майга Кытайга айтты баягы. Промоутер айтып калды, анан боптур деп келип Кыргызстанга өзүм виза кылдым, Кытайга виза кылдым. Анан Таиландга виза кылып, билеттерди алып келе бер, мен келгенде төлөйм деди промоутер. Болду деп. Мен төлөп берем деди. Төлөп берем деди. Өзүң алып келе бер, төлөйм деди. Боптур деп анан секунда мер баягы агайым же жаныма шерге алып албапмын. Жалгыз. Жалгыз Кытайга учтум. Учуп барсам жок эч ким аэропортто күтүп алган. Анан ар кандай ойлор келди. Не болду бул эми алдап койду мен келсем деп. Барсам жок эч ким Кытайда. Анан барып ошо Wi-Fi иштейт экен, чалдым Wi-Fi'данчы. Жазсам, сен келдиңби дейт. Мен келдим, аэропортто турам десем, кечирип кой, мен сен эртең келет окшойт деп эле тура берип, анан жөнөттү бирөөнү, досун жөнөттү. Ал досу келип күтүп алып, бир гостиницага апарып жаткырып, ал жерден башка шаарга салып берди, электричкага, поездга. Ол жерде дагы кеттим. Кетип атам ал жерден. Тайындап эле салып берди ал дагы. Мен ойлодум, конечныйден түшсөк керек, поезддин деп түштүм, конечно. Түшсөм ал жерде дагы жок эч ким. Анан дагы Wi-Fi иштейт экен эми Кытайда көп жердечи. Wi-Fi'дан жазып, не болдуң деп жиним келсем, анан сен өтүп кеттиң туруп-турдан келип машина менен кайра алып кетишпеди анан баягы бой болгон жерге барсам. Бирок мамилени жакшы кылат экен да деп.
кабыл алдыңыз. ооба күтүп алып апарышты баягы бой болгон жерге барсак бүт биздин сүрөттөрдү илип коюптур шаарларгачы бой болгон. Эми Кытай против мир болгон да. Анан барсак баардыгы командасы менен жүрөт. Баягы тренер, команда баардыгы ызылдап. Мен жалгыз өзүм бар болгом. Врач жанында Бүт олар баардыгы 5-6дан ызылдашып жүрүшөт. Мен жалгыз же түшүнбөйм тилди. Анан ошентип барып уруштум. Урушуп, главный бойдо мына ошо кытайцы менен урушуп пачкам утулуп калгам. Берип койгон ага, местный катчы тартат да. Бирдей эле ровной бой болуп калган, анан ага берип койгон. Кытайгачы. Упайдан берип койгон. Анан Таиландка билет алдырып ушуга баргам да. Кытайдан ары Таиландка барып анан 4 күн тренировка кылдым ал жакта. Ал жакта да эч ким жок. Эми ал жакта мурун барып жүрүп Таиландка билип калгам да. Эч ким жок жанымда, барып 4 күн тренировка кылып анан чыгып биринчи сопернигим ушу Таис 175 бой өткөргөн өтө тажрыйбалуу Таиска түштүм. Көз согушуп уткам. Кыйын болдубу? Кыйын, өтө кыйын болду. Эсте каларлык күн болду. Анын ушул мына пешенеси расчение болуп анан утуп алгам аны.